Кыргызстандын суу электр энергиясын өндүрүүчү жана ирригациялык эң ири ишканасы. Өлкөнүн энергетикалык жүрөгү делген Токтогул КЭСине суунун агып кириши былтыркыга салыштырмалуу азайды. Ал эми энергияны керектөө көрсөткүчү тескерисинче өстү. Электр станциялары ишканасы тараткан маалыматка ылайык, бүгүнкү күнү Токтогул суу сактагычында 14 миллиард 305 миллион метр куб суу бар. Ал эми туура 1 жыл мурда анын көлөмү дээрлик 16 миллиард метр куб болчу. Башкача айтканда 1,5 миллиард метр кубка аз. Түзүлгөн кырдаалдан улам жарандарды электр энергиясын үнөмдөөгө чакырышты. Эксперттердин баамында Кыргызстанда дал ушул мезгилден баштап суу тартылып баштайт. Бүгүнкү күнү Токтогул суу сактагычында 14 миллиард 305 миллион куб метр суу бар. Туура 1 жыл мурда анын көлөмү 15 миллиард 890 миллион куб метр болчу. 10 июнга карата суунун орточо күндүн агып келүүсү секундасына 835 кубометр түздү. Чыгышкы секундасына 273 кубометр түздү. 1 жыл мурда агып келүүсү 1360, чыгышы 264 кубометр секундасына түзгөн. Белгилегенчү нерсе суунун чыгышы электр энергиясын иштеп чыгуудан көз каранды. Жайкысын өлкөсүнүн күнүнө божомол менен 20 миллион киловатт саат пайдаланышат. Суунун сакталышы республикасынын ички керектөөлөрүнө байланыштуу. Суунун агып кириши бир гана жаратылыштан, башкача айтканда 1 октябрдан 31 мартка чейин жааган жаан-чачындан көз каранды экенин электр станциялары ишканасынан билдиришти. Синоптиктердин божомолу боюнча май айынан сентябрга чейин суу сактагычка 17 миллиард куб метр суу чогултуу пландалып жатат. Иштелип чыккан электр кубаты ички керектөөгө кенен кесир жетет. Суунун топтолушунун активдүү мезгили май айынан сентябрь айга чейин созулган сугат мезгилинде жүрөт. 1 октябрга карата биз 17 миллиард кубту алууну пландайбыз. Муну менен бир аз 10 күн аралыгында суунун агып келүүсүн анализдейбиз, жана талдоо иштерин жана эсептөөлөрдү жүргүзөбүз. Ички керектөөчүлөргө электр энергиясын иштеп чыгаруу боюнча эч кандай чектөөлөр болбойт. Ошентсе дагы биз кыргызстандыктарды электр энергиясын туура колдонууга чакырып кетебиз. Белгилей кетсек, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов узап кеткен аптада Камбар-Ата 2 жана Токтогул КЭСине барган. Ошондой эле ал 3 коргон КЭСинин реконструкция иштери менен таанышкан. Боронов аталган гидроэлектр станцияларында жумушчулардын иши, аларга түзүлгөн шарттар, ошондой эле жабдуулардын абалы менен таанышып, адистер менен күз-кыш мезгилге карата даярдыктар тууралуу сүйлөштү. Мына Токтогул КЭСинде дагы бир нече жакшы жумуштар болуп, буга чейинки кыш мезгилиндеги жанагы болуп жаткан авариялык коркунучтардын баардыгы бүгүнкү күндө ушул жасалган реабилитация жумуштарынын негизинде ошолорду жок кыла алдык десек болот. Азыр дагы мына биринчи фазасы аяктап атат, андан кийин экинчи фазасы бар. Ал жерде дагы бир топ ушундай жумуштар жасалат. Негизги маселе бул жерде мына кышта ошол агрегатта болуп аткан авариялык коркунучтардын баардыгы бүгүнкү күндө агрегаттардын трансформаторлорун алмашылган. Былтыр өзүңүздөр билгендей, мына кыш мезгили башталарда бир трансформатордон өрт чыгып, бир топка чейин жаңы жылга чейин иштебей калган. Бүгүнкү күндө ошол коркунучтардын баардыгы жоюлду, Кудай буйрса. Гидроэлектростанцияларда жүрүп жаткан иштер 2023 жылга чейин толугу менен бүткөрүлөт. Ал эми азыркы тапта каса 1000 долбоорунун алкагында электр чубалгыларын жаңылоо иштери башталды. Жазгүл Жекшенова, Айза Камчыбекова, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.